туура эмес түшүнүктөрүнөн эмне дейт? Баланча деген бир Оля же бир Мауляна ошого барган экен, анан ушинтип атын атаган экен. Ошол жерде мазарында болгон экен, топурагын сылаган экен. Анан максатына жетип, орундалып кетиптир дейт. Ушунун да далили катары келтиришет. Буга эмне дейсиң дейт да. Силер айтып атпайсыңарбы, бул ширк, бул туура эмес, жалгыз Аллахтан гана сурангыла деп. Бирок бул баласы жок жүргөн адам ошол жерге барып сыланып отуруп балалуу болуп кетиптир. Оорудан айыкпай жүргөн экен, барып топурагына сыланып айыгып кетти. Буга эмне дейсиң дейт. Ширк болсо эмнеге айыгып атат? Кээ бир нерселерде ширк кылып, анан ошонун артынан бир максаты аткарылып кетип, ишке ашып кетип, орундалып кетсе, ширктин уруксат берилгенине далил болбойт. Балким белгилүү нерсе тагдырга дал келип калат. Тагдырына ошол шыпа болуп айыгарда кашайып, ошол кабырына барып калат. Ошого дал келип калат. Ушундай учурлар көп болот. Ошол менен болду ал эч унутпай адамдарга айта берет да. Мына көрдүңбү деп. Бияка барып, тияка барып ушу айыга, андан кийин бир айдан айыгабы Кудай билет. Балким андан кандай дарыларды ичти, эмне кылды. Ошол жага баргандан баштап эле жакшы болуп кеттим деп коюшат. Шайтан ошого васвас кылат. Акыркы барганың ушул болчу, андан кийин эле ушул өзгөрүүлөр башталды сага деп сезимдерди берип жардамдашат да. Ширкти кылууда, ошондой туура эмес түшүнүккө түшүп калууда васвас кылат. Экинчи тараптан да эмне болушу мүмкүн? Бул ошол адам көгөрүп, ширкке сайылып, малынып, кайтпай көгөрүп, бөжөрүп калганда, Алла Таалам аны жаза катары Аллахтан үмүт кылбай башкага жүрөгүн таштап байлап салганса, башка бир хадисте келет, ким Аллахка таянбай башкага таяна турган болсо, ошого таштап коет дейт. Мындай чыкканда ошого таштап коет. Шыпа деле болуп кете берет, болду. Такыр ошо караңгылыкка адашкандан адашып кирип кете берет. Бул нерсе далилге туура келбесе дагы, дал келбесе дагы, уруксат эмес болсо дагы. Жана кээбир арак менен байып кетип атпайбы? Кээбир кредит менен байып кетип атпайбы? Кээбирлери арам эле жолдор менен байып атат. Анан адамдар түшүнбөйт. Арамда береке болбойт дейт го. Жамандыкты булар байып чирип эле жатат го. Уурдап деле, алдап деле депчи. Аферисттер деп, мисалы. Бул ошол экинчиси ага сыноо катары Алла Таалам аны бузукулугуна дагы ашырып берип коет. Такыр оңолбой калганда адам. Стидраж деген ошол менен тозокко кирүүгө татыктуу болот. Байлык десең, байлык бердим, ден соолук бүт бердим сага деп Алла Таалам аны сураганында да эч адамда шылтоо калбайт. Мына ушундай ширк кылган адамдарга бир дагы далил таппайсың со. Алар дайыма ушундай толгон токой окуядан, хикаяттан, түштөн, тажрыйбадан, баланчадан, тигинчеден деп эле жүрүшө берет. Алла Таала Муъминун сүрөсүнүн 117-аятында айткандай: "Омайяду ма Аллахи илахан ахар ла бурхана лаху би". Ким Аллахтан башкадан дуа кыла турган болсо, анын эч кандай далили, жүйөсү бир жок дейт. Эгер ширк Аллахка шерик кошууда эч кандай далил негизинде бир ачык айкындын нерсеге курулбаса, ал эми таухид, жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынуу, бул ачык далилдерге, күмөнсүз негиздерге, аяттарга, хадистерге курулган, белгилүү бул нерсе. Алла Таалам Ибрахим сүрөсүнүн 10-аятында айткандай: "Афиллахи шаккун фатирис самавати вал ард". Аллах жөнүндө күмөн барбы? Асмандарды жерде жараткан Аллахка дейт. Канча ачык айткан. Бакара сүрөсү 21-22 аят: "Я юханнасу убуду роббакум". Эй адамдар, жалгыз Роббиңерге гана сыйынгыла. Ал силерди жаратты, силерге чейинкилерди жаратты. Силер таква болуп, андан коркушуңар үчүн. Алла Таалам силерге жерди төшөп койду, төшөктөй кылып. Асманды тиреп койду силерге. Андан жамгырды түшүрдү. Жамгыр жерге түшүп, жерди көгөрттү. Силерге ырызык болуп, жерден канча нерселер чыгып атат. Фала тажалу лиллахи андада. Аллахка эч нерсени теңебегиле. Аллахка эч нерсени шерик кылбагыла. Ваң тунта аламын, билип туруп дейт.